саламатсыздарбы? Мен Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Челпек айылынын Турдукожо Искаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 10-классынын окуучусу Тажикова Айпери. Бүгүн биз силер менен кичинекей батареянын тарыхы темасына акыл ордо таймашын өткөрөбүз. 10-класстын окуучулары менен. Анда эмесе биринчи суроо. Канчанчы жылы ким батарея терминин сүрөттөө үчүн киргизген? Асы 1748 жылы Бенджамин Франклин, Б'сы 1891 жылы Луиджи Гальвани, В'сы 1980 жылы Алессандро Вольта. Жооптор кабыл алынды. Туура жообу Асы 1748 жылы Бенджамин Франклин. Кийинки суроо. Канчанчы жылдан канчанчы жылга чейин кайсы ойлоп табуучулар электр кубатын өндүрүү үчүн суюк электроддорду колдонгон батарейкаларды өркүндөтүшкөн? Асы француз ойлоп табуучусу 1900 жылдан 1909 жылга чейин. Б'сы 1839 жылдан 1842 жылга чейин. Бунсен жана Гроув эң ийгиликтүү ойлоп табуучулар. В'сы 1830 жылдан 1849 жылга чейин. Гассин Планте. Жооптор кабыл алынды. Туура жооп Б'сы 1839 жылдан 1842 жылга чейин. Үчүнчү суроо. 1859 жылы кубатталуучу француз ойлоп табуучу эмнени ойлоп тапкан жана кайсы жакта колдонулат? Асы биринчи жолу толуктала турган коргошун кислороду бар батареяны иштеп чыккан жана аларды автоунааларда колдонушат. Б'сы нымдуу батареяны ойлоп тапкан, алар радиодо гана колдонулат. В'сы оттун клеткалуу батареяны ойлоп тапкан. Жооптор кабыл алынды. Туура жооп Асы биринчи жолу ушу толуктала турган коргошун кислороду бар батареяны иштеп чыккан, ал автоунааларда колдонулат. Кийинки суроо 4-чү. Биринчи кургак батареяны ким жана качан ойлоп тапкан? Асы 1800 жылы Роберт, Б'сы 1949 жылы Лью Арри, В'сы 1881 жылы Карл Гаснер. Жооптор кабыл алынды. Туура жообу В'сы 1881 жылы Карл Гаснер. 5-чи суроо. Розеткага туташылган учурда кайсы батарея пайда болот? Асы негизги батарея портативдик компьютерде бул электр энергиясы болуп саналат. Б'сы көпүрө батареясы, В'сы смос батареясы. Жооптор кабыл алынды. Туура жооп Асы негизги батарея. Кийинки суроо, 6-чы суроо. Батарейканын иштешине мүмкүнчүлүк берген ар кандай батарея технологиялары кайсылар? Асы литий иону, литий полимери, никель, кальций. Б'сы литий иону гана, В'сы никель, металл, кальций. Жооптор кабыл алынды. Туура жооп Асы литий иону, литий полимери, никель, кадмий. 7-чи суроо кийинки. Батарейканы силер кандай түшүнөсүңөр? Асы чоң, кескин кездешет. Б'сы олуттуу, айып өткөрөт жана дайыма агып-толуктоо шартында бузулуп жатат. Ноутбук, саат, камераларда абдан көп жерлерде, унааларда кездешет. В'сы компьютерде гана. Жооптор кабыл алынды. Туура жообу Б'сы. Кийинки суроо 8-чи. Кайсы учурда батареянын жарылуусунан сактанабыз? Асы жогорку температурада сактоодон, оолак болуу, ноутбукту одеяло менен жаппоо, ысытпоо. Б'сы сууга салып жүрүү, В'сы күнгө калтырбоо. Жооптор кабыл алынды. Туура жообу Асы. Кийинки суроо 9-чу. Баштапкы батареялар бир жолу колдонулганда аларды эмне кылуу керек? Асы жок кылуу керек, Б'сы жок кылып кайра иштетпөө керек, В'сы иштетип көрүш керек. Жооптор кабыл алынды. Туура жообу Б'сы жок кылып кайра иштетпөө керек экен. Кийинки суроо 10-чу. Экинчи батареялар эмнеси менен айырмаланат?
Асы алардын кубаты түгөнгөндөн кийин деле кайрадан толуктоого болот. Б'сы болбойт, В'сы таштап салууга болбойт. Жооптор кабыл алынды. Туура жолу Асы алардын кубаты түгөнгөндөн кийин деле кайра толуктоого болот. Ушуну менен акыл ордо таймашыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү акыл ордо таймашыбызда силер өзүңөргө батарейканын тарыхы боюнча аябай жакшы маалыматтарды ала алдыңар. Бүгүнкү жыйынтыктоонун негизинде Султаналиев Эмирлан биринчи орунга ээ болду, жеңишке ээ болду. Куттуктайбыз.